Ел жериме тынчтык тилейм бул айда, ел чөкпөсүн кайгы сана убайга, аман жетип бул күнгө, дагы бир күн жакындадык Кудайга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулмандар, орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. 7-чи каналда Аалымдар айтсын теледолбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда ООД Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул урматтуу бир туугандар, үй бүлө тегерегинде сөз кылабыз. Үй бүлө деген эмне? Андыктан ушул биздин сурообузга жооп берүү үчүн дин аалымы, устазыбыз Акимжан Ажы Эргешев келген. Ассаламу алейкум, устаз, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Алла бирге болсун, кош болдук. Элиңиз менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калк. Кирип келген орозо айыңыздар менен туткан орозоңуздардын, кылган ниетиңиздердин жалпысы кабыл болуусун Кудай Тааладан сурап өтөмүн. Кудай Таалам ушул айды эсен аман, толук, бүтүм тосуп алганга, тутуп алганга жеткирген болсун. Allah razı olsun. Мен билгенден көп китептерди чыгаргансыз. Ушул үй бүлө жөнүндө негизи эле баягындай адис катарында, устат катарында билебиз, канча шакирттер тарбиялагансыз. Анан ушул бүгүнкү темабызга үй бүлө деген эмне бир токтолуп бериңиз. Алгач мен Темирлан мырза бүгүнкү 7-чи канал аркылуу орозонун улуу күнүндө эл менен баарлашып калуу мүмкүнчүлүгүн түзүп чакырганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Аны менен бирге 7-чи каналга дагы мына ушул 30 күндө бир да калтырбай 30 күн орозодогу элге болгон зарыл маселелерди көтөрүп, аларга чагылдырып берүүдө чоң кызмат кылууда, алардын да ишине ийгилик каалап өтөйүн. Аны менен бирге сиздин сурооңузга жооп катары үй бүлө бул эмне дегенде, үй бүлө бул эң алгач кайсы бир мамлекеттин күчтүү пайдубалы. Аны менен кошо эле улутту сактоочу уютку. Андан кийин үммөттүн түркүгү, андан кийин барып адамзаттын бул эң сактап кала турган орночогу болот. Эгерде үй бүлө өз ордун жоготкон болсо, анда ошол адамзат дагы жок болот, андан кийин үммөт да жок болот, андан кийин мамлекет да жок болот, андан кийин улут да жок болот. Bunday нерсени биз эгерде мындан 100 жыл илгери кайсы бир деңгээлде адамдар бул маселени көрүп, таанып, биле албаса, бүгүнкү күндө ар бирибиздин колубузда турган маалымат булактарынан, же болбосо интернеттик тармактардан, интернеттик же болбосо социалдык желелерден ар кандай болгон эсептөөлөрдүн жыйынтыгында көрүп атабыз. Кайсы бир элдер жоголууда, кайсы бир элдер жоголуу алдында турат, кайсы бир элдер жоголуп кетти. Бул эмнеликтен дегенде негизги себептеринен бири бул үй бүлөгө маани бербегендиктен. Мына ошондуктан үй бүлө бул биздин динибиздин түшүнүгү боюнча бул эң ыйык сактала турган. Ал үй бүлө болуп курулгандан кийин сакталып башталбастан үй бүлө курулганга чейин сакталып келүүчү нерсе. Муну балким программанын жүрүшүндө дагы тереңирээк карап көргөнгө мүмкүнчүлүк болсо, анда биз токтолуп өтөбүз. Устаз, алар болсун. Анан мындай сиздин ушул баягы интернеттен карап турабыз. Көрүүчүлөрүңүз өтө көп, анан сизге суроолор менен көп кайрылат да. Эркек болсун, аял заты болсун. Анан баягы ошол шариатта эмне, илгерки ата-бабалардыкынан баарын салыштырып, сонун айтып берип атпайсызбы, кыска кылып. Анан ушул маселелерге токтолуп калган себеби эмнеден чыкты, устаз? Эмеспи, бул пикир менде мындан бир 10 жыл илгери пайда болгон эле. Ал мезгилде мен муфтиятта иштечүмүн. Муфтиятта иштеп жүрүп, анан кайсы бир сапар, ажылык сапар менен ажылыкта жүрүп, малайзиялык жигит менен достошуп калдым. Аны менен чогуу мен ажылыкта биздин өзүбүздүн ажылар менен бирге барбастан, мен ажылыкты ошол Сауд Арабиясынын падышачылыгынын чакыруусу менен барып калып, анан Сауд Арабиясынын падышачылыгы конок катары чакырганда, аларды бүт дүйнө жүзүнөн адамдарды чакырып келтирип, аларды эмне кылат, тосуп алып, өздөрүнчө сый менен ажылык өткөрүп беришет. Ошол сапар менен барып калсам, мен жаныма малайзиялык жигит, мен курактуу жигит экөөбүз чогуу туруп калдык. Сүйлөшүп, таанышып, өйдө төмөн маселелерди сурашып отуруп, акырынан ошол мезгилде бизде да көйгөй, үй бүлө көйгөйлөрү башталган болчу. Мен сурап калдым. Бизде үй бүлө маселелери мындай бир туңгуйукка баратат, силерде кандай десем, ал айтып калды, бизде да ушундай болгон мезгил өткөн. Мунун алдын алуу үчүн биз атайын үй бүлө институтун бекемдөөчү борборлорду ачканбыз. Бул борборлор кайсы бир деңгээлде бир жак четин мамлекет көтөрүп, бир жак четинен эл, коомчулук өзү түп көтөрүп, бул нерсенин зарыл экендигин түшүнгөндө
биз жалпы жаштарыбызды үй бүлө курууга даярдоо менен алектендик дейт. Мына ошол эмгегибиздин натыйжасын где-то бир 10-15 жылдын ичинде биз көрдүк дейт. Ошо 10-15 жыл мурдага караганда 10-15 жылдан кийинки болгон үй бүлөдөгү болгон келишпестиктер, ажырашуулар, үй бүлөнүн талкалануусу кескин азайды деди. Анан ошол мезгилде мага ой келди. Эмне үчүн бизде кылсак болбойт? Келдип жүрдүк, ал болду, бул болду, жумуштар менен алаксыдык, тигил болду, ошентип жүрүп анан мына Кыргызстанда да бүгүнкү күндө ошол Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору деп не кылдык, түптөдүк. Бул жерде мени менен кошо дагы бир канча жигиттер бар. Булардын арасында азыр Ислам университетинде мугалим болуп, ал жерде проректор болуп дагы иштеп жүрдү. Шер Мухаммед деген устаз бар. Шерматов деген. Ушул жигит болуп анан кийин бул маселени эмне кылаган биз түптөгөнбүз. Бунун аркасында мен азыр муфтияттан кызматты тапшырып чыккандан бери 2,5 жыл, 3 жылга жүз берип атат. Ушул менен алектенип келемин дагы. Натыйжасында биз чындап эле баягы көйгөйдү өз көзүбүз менен көрүп, ошонун ортосуна түшүп жашап көрүп атабыз. Абал чындап эле өтө оор десем болот. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, балким бул берүүнү биздин жетекчилер көрүп калат, балким биздин эл өкүлдөрү көрүп калат, балким биздин журт башчысы көрүп калат. Айтат элем, бүгүнкү күндө үй бүлө маселеси бул мамлекеттик масштабтагы көйгөй. Бул керек болсо улутка коркунуч алып келген бир эмне, бир оор маселеге айланды. Себебин биз жогору жакта айттык, үй бүлө бул бар болгон болсо, бүтүн болсо, бекен болсо, анда ошого жараша мамлекет дагы бар болот, бүтүн болот, бекен болот. Жакшы устаз. Анан мына азыр Бишкекте Бакыт өлкөсү бар. Ошол жерде күнүгө 2 адам официалдуу баш кошсо, 5 адам официалдуу ажырашат экен да. Бул факт. Ушул алдын алуу эмнелерди кылышыбыз керек? Мына ушул биздин борбордун түзүлүшү өзү ошонун алдын алуу максатында. Балким биз бул нерсени жогору жакта айткандай түп көтөрө бардык мамлекеттик мекемелер дагы, мамлекеттик билим берүү институттары дагы, мамлекеттик таалим тарбия министрлиги дагы, мамлекеттеги болгон жетекчиликтин же болбосо деги эле мамлекеттин өзүнүн түпкү саясатынын немеси өзөгү, мамлекеттик саясатынын өзөгү үй бүлө дегенге бурулган болсо, бул маселени биз эмне чогуу жеңе алат элек. Азыр бүгүнкү күндөгү биздин борбордун жасап аткан жумушу бул эми бир деңизге ташталган бир тамчыдай эле. Себеби дегенде биздин бүгүнкү күндөгү болгон финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы чама-чак чектүү, биздин кызматчыларыбыздын дагы саны саналуу чектүү. Мен ошондуктан жогору жакта айттым, бул маселе колго алса боло турган маселе. Себеби дегенде бардык көйгөй билбестиктен, окубагандыктан, кабарсыздыктан келип чыгат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөн жерде айткан эмес, бул караңгылык бул адамды урулган эң алгачкы эмне бычак. Адамды караңгылык гана жыгат. Окуп таанып билүү. Ар бир үй бүлө үчүн үй бүлө түптөгөн үй бүлө мүчөлөрүнүн ар биринин өзүнө таандык орду бар. Анын эң алгач ата десек, атанын өзүнүн ага тиешелүү болгон жоопкерчиликтери, милдеттери бар. Ошол эле учурда анын жанындагы апанын дагы өзүнө таандык, өзүнүн табиятына ылайык, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жоопкерчилик, милдеттери бар. Бирок биз эч качан жоопкерчилик, милдеттерди окутпай туруп, дароо эле укук жөнүндө кыйкырып чыга калдык элек. Адамдар укукту өйдө коюп алды жоопкерчилик, милдетке караганда. Эгерде биз үй бүлө ичиндеги болгон жоопкерчилик менен укукту, жоопкерчилик менен милдетти өз ордунда өтөй алган болсок, ал деген сөз эркек эркекке таандык болгон жоопкерчилик, милдеттерди так аткарган болсо, ал ошол эле учурда аялдын укугун толук берген болуп саналат. Ошол эле учурда аял дагы өзүнө таандык болгон жоопкерчилик менен милдеттерди так аткарган болсо, анда ал автоматтык түрдө өзүнүн өмүрлүк жолдошу, күйөөсү болгон кишинин укугун толук колуна берген болот. Жөнөкөй мисал менен айтканда, бүгүнкү күндө аялдар эмне мени чырдап келишет. Сиз айтып аткандай, бүгүнкү күндө биз бир күндө жүздөгөн телефондук чалууларды, ар кандай билдирүүлөрдү, каттарды алабыз.
Карасаң, жөнөкөй маселенин аркасында келинчектерди эмне кылышат? Боздотушат. Себеби дегенде үйдө ал эркек, ал ошол таап келет, анан ошол айткандай болуш керек деген түшүнүктө, бул эмне дегенде бул келин же болбосо бул аял, бул чыдаш керек деген эмне бар. Бул бир аз түшүнүк, мындай айтканда орунсуз же болбосо туура эмес калыптанып калган түшүнүк бар. Аны эч качан бул менин аялым деп карабайт. Аны эч качан биздин үй бүлөнүн мүчөсү же болбосо менин урпагымды улаган менин мындайча айтканда балдарымдын апасы деп каралбайт да. Тескерисинче мына ушул нерсеге бүгүнкү күндө эмне жетпей атат дегенде ошол биздин үйлөнүп аткан жигиттерибизге зарыл болгон алардын үй бүлө куруусундагы керек болуп калган маалыматтардын жетишсиздиги. Ошол эле учурда көпчүлүк учурда үйдөгү кайненелер дагы, эркек күйөөлөр дагы келинчектеринен же болбосо кайнене менен кайната келинден ыза тарткан күндөрү да көп. Себеби дегенде аналарды урматтаганды билбейт, күйөөсүн урматтаганды билбейт. Аларга моюн сунуп, алар менен чогуу бир багытка түшүп, турмуштун арабасын тартканга эмне макул болбойт. Ал өзүнүкүн гана нерип турат, талап кылып алат. Натыйжасында мына бүгүнкү берүү аркылуу дагы ошол орозо айында турбайбызбы? Ооба. Орозо айындагы орозонун өзүнүн үй бүлөгө кандай тийген таасири бар. Мына ушул нерсеге дагы бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып токтолуп өтсөк, Темирлан мырза, бул өтө жакшы болот. Жакшы устаз. Токтолосуп буюрса анан бир нерсени сурайт атам. Устаз, могул сиздердин жасап аткан ошол ишмердүүлүк аба суудай керек да. Ошо мен келечекте ошол бир дуа кылып тилек кылсак, 7 областтарга ачылса, сонун болот. Биздин оюбуз, максатыбыз ошол. Кадр маселелер жетиштүүбү, ушул мамлекеттик колдоо болсо, сиз сыяктуу түшүндүрүп берип, баягы мыйзам чегинде каралса. Билесизби, мен ушул 2,5 жыл ичиндеги мен өзүм байкап туйган маселе, бир көйгөйлүү маселе, үй бүлө көйгөйлөрүнө тиешелүү адистердин жоктугу. Тилекке каршы. Түздөн-түз тилекке каршы. Болсо дагы алар заманбап психология менен келип, ал нерсени чечүүгө аракет кылышат. Бирок биздин калк, биздин элдин, журттун байыртан келген анын калыптанып калган нерсеси эмне дегенде, психологиядан мурда аларга тиешелүү болгон алардагы баалуулукка муктажыраак экендигин биз көрдүк да. Ал үчүн бүгүнкү күндө ошол кыргыздын салтына, каадасына, анын тарыхына, анын түшүнүгүнө, анын ишенимине тиешелүү болгон адис керек экен бүгүнкү күндө. Ошондуктан мен чакырып кетет элем биздин көрүүчүлөрдүн арасында, жаштардын өзгөчө арасында, эгерде эртеңки күнү коомго бир пайдалуу бир кесипти тандаймын деген болсо, мен ошол жаштарды чакырып кетет элем, үй бүлөнү сактоого ылайыктуу болгон, же болбосо үй бүлө көйгөйлөрүн чече турган адистикти тандагыла дагы, ошонун артынан эмне кылгыла, эмгек кылгыла деп чакырып кетет элем. Жакшы устаз, анан дагы бир маселе бар. Ушу азыр интернет желилеринде жүрөт. Өзү ажырашкан, же күйөөсү жок. Анан ошолор үй бүлө жөнүндө сүйлөп атат да. Ушул мен жогору жакта айтып аткан көйгөй ушул. Себеби дегенде алар ойлойт, мен кайсы бир деңгээлде баягы саналуу китептерди ачып алып туруп, анан ошол жердеги психологиялык кээ бирки ыкмаларды үйрөнүп алсам эле маселе чечилип калат деп ойлойт. Ошол эле учурда адам өзүндө, арабтарда сөз бар жакшы, өзүндө жокту кантип бермексиң деп. Өзүңдө жокту кантип бермексиң. Себеби дегенде ал сен өзүңдө үй бүлөлүк кайсы бир көйгөйдү чечемин десең, сен биринчи үй бүлөнү тургуз. Сен көрөсүң ошол жерде жашоонун канчалык опурталдуу экендигин, жашоонун өйдө төмөнүн, ысык суугун башыңдан кечиресиң. Балага кантип мамиле кылганды, аялга кантип мамиле кылганды, кызга кантип мамиле кылганды билесиң, тууганга кантип мамиле кылганды билесиң. Мен да кээ биркилерин көрдүм. Туугандары менен таптакыр мамилеси жок. Бирок туугандык жөнүндө сөз кылгысы келет да. Кантип сен сөз кыласың? Сен бир алгач тууганыңа кол сунбайсыңбы, аны менен жарашпайсыңбы? Аны менен көйгөйүңдү чечпейсиңби? Сен биринчи ошол сендеги болгон көйгөйдү элге айтардан мурда чечип көргүн. Эгер колуңдан келсе, анан айткын мындай деп. Мына ошондуктан айткандай, кээ бирде мына ушундай бир тилекке каршы бири-бирине оошпогон, бири-бирине бир дал келбеген көйгөйлөр чагылдырылып келет. Жакшы, анан ошол жанагы Европанын саясатын колдогондор да бар да устаз. Анан бир экинчиден болсо ошол мен билгенден сиздин бир 5 дипломуңуз бар. Диний дагы, сырткы дагы, анан кээ бирлердин билими деле жок, ошол бир курска барган, анан кийин акча табуу максатында. Ал бактылуу жашайбы, жашабайбы, ал экинчи маселе. Ал маселе жок. Анан келип өткөндө дагы бирөө айтат, бир жигит айтат, ушундай менин балам, кызым
үйдө энеси менен отурат эле бош турганча бул жерге барайын дедим дейт. Барсак 3 күндөн кийин келип туруп талаагыңды бер деп айтты. Сен менен жашаган арам болот экен деп анан ошентип ажырашты 3 баласы менен. Карасаңыз оту боздуп атат да. Анан бул акыйда маселеси да бар. Анан устаз ушуга пайгамбарыбыз ушундай адамдарга эмне деген өзгөчө ороз айында кечириш керекпи кандай? Ооба, туура айтыңыз. Ороз айын баарыбыз угуп келебиз. Баарыбыз таанып да калдык кечирим айы экендигин. Кечирим айы эмне үчүн кечирим айы болуп саналат? Бул айым үчүн кечирим айы болуп саналат деген учурда улуу жараткан жалпы пенде затын эгерде өзүнө карап бет алып, мурдагы бир мүчүлүштөрдөн, адашуучулуктан кайтып жаратканына карап бет алган болсо, Кудай Таалам мана менин күткөнүм ишке ашты. Бул пендем үчүн мен кантип кечирим бербейин дейт экен. Бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөрдөгү жогору жакта сиз айтып аткан статистика бул бар. Эгерде 10 үй бүлө баш кошсо, 5 же 6 ажырашуу менен бүтүп атат. Бул деген сөз бизге окшогон кичинекей мамлекетке мындан өткөн чоң кайгылуу коркунучтуу маселе жок. Мен түз айтат элем жалпы көрөрмандарга дагы бир жолу кайталагым келип биздин жетекчилер ушул маселени укса, ушул маселеге көңүл бурса. Себеби дегенде кичинекей калк бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыздардын санына салыштырмалуу азчылык деп таанылган адамдар бизге караганда 3-4 бас эсе көбөйүп атат. Бул эмне жөнүндө кабар берет дегенде, бул эртеңки күндө бизде бир мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекет курууну талашкан абал түзүлөт. Мына ушундай нерсеге бүгүндөн тартып, бүгүн баягы акчаларды бир болор болбос бир юбилейлерге, болор болбос бир тамашаларга чачкандын ордуна мына ошол кыргыз үй бүлөсүн сактап калууга сарптоону эгерде биздин министрлер кабинети ушул маселеге токтолуп атайын, мунун аркасында атайын программа иштеп чыгарылып, атайын үй бүлөлөрдү сактап калуунун чарасын көрүү үчүн өзгөчө орто мектептерде 8 класстан тартып 11 класска чейин үй бүлөгө таандык болгон бир негиздүү укуктарды, милдеттерди, жоопкерчиликтерди окутуп өтсө, мен ойнойт элем муну сөзсүз түрдө эртеңки күнү биз пайдасын мамлекет да улут да көрмөкпүз. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү көйгөйдө улуу жараткан өз пендесин канчалык катачылыгына карабастан кечирип койгонго даяр болгон болсо, эмне үчүн үй бүлө ичиндеги үй бүлө мүчөлөрү бири-биринин астына ошентип кечирим менен келбеш керек? Эмне үчүн бири-бирин кечирбеш керек? Көйгөйдүн баары мына ошол кечирбөөчүлүктөн келет. Чындап келген учурда сиз айткандай ыйлап боздоп келген адамдын мен көп адамдар кайрылат мага. Анын көйгөйүн ачып карап көрсөк, ал болор болбос нерседен чыккан. Ал өз ара эле чыккан түшүнбөстүктөн, өз ара чыккан бир эски сөздөн, же болбосо кайсы бир жердеги болгон кичине бир ага арналган нерсенин кечигип калгандыгынан, же болбосо азыр бир 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл сабыр кылып турса, андан кийин бир келе турган нерселер бар. Мына ушул нерселерге чыдабастан алар эмне кылышат? Бири-бирине өйдө төмөн сөздүн аркасынан келип, ажырашуу акыбалына дагы жетип калгандар болуп атат. Мына ошондуктан бүгүнкү күндүн орозонун жакшылыгын, орозонун шарапатынын артында эмне кылабыз дегенде, бүгүнкү күндө биз орозону биз жөн гана оозубузду бекитип, анан кийин таңында туруп, ооз бекиткенден кийин кечке чейин ачка жүрүп, анан кечинде ооз ачып, анан кийин шан шөкөттөп айды өткөрбөстөн, түздөн түз мага тиешелүү болгон көйгөйлөрдү чечип калуунун аркасында убара болушум керек. Ал эмне дегенде, аял менен эркектердин ортосундагы болгон жашоо болгондон кийин болбой койбойт. Мен эч бир үйдө айтпайт элем, ушул үй тынч, ушул үйдө эч кандай үн көтөрүлбөсө керек. Жок, ар бир үйдө бар нерсе. Бирок кайсыл үй бүлө бактылуу үй бүлө дегенде, ошол анча-мынча өйдө төмөн иштерге көз жумалган үй бүлө. Анча-мынча кыйынчылыктарды тең бөлүшүп, анча-мынча катачылыктарды көрмөксөн болуп, анча-мынча жаман жакшы бесча сөздөрдү укмаксанга салган үй бүлө бактылуу. Ошондуктан бул айды мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, аялдар өз күнөөлөрүн кечире билсин. Эркектер өз келинчектерин кечире билсин. Ата-энелер балдарын кечире билсин. Балдар болсо ата-энелерин кечире билсин. Бүгүнкү күндө мага балдардын аркасында көп көйгөйлөр менен кайрылышат. Мен балам бала болбой калды, кантсем болуп деп. Кызым кыз болбой калды. Кызым мектепти бүтө элек, мени такыр ата катары укпай калды, апа катары укпай калды деп келишет. Бул көйгөйбү дегенде, албетте көйгөй.
Эгерде бүгүн ата энесин укпаган бала болгон болсо, эртеңки күнү кайсыл үй бүлөнү түттөйт ал? Ал кимге пайда алып келет эгерде ата энесине пайдалуу бала боло албаса? Биз Кудайга шүгүр мына ушул жасап аткан эмгектерибиздин аркасында бир өтө бир чоң ийгиликтүү бир натыйжаларды бере алдык десем болот. Бул деген сөз керек болсо ажырашабыз деп өздөрүнүн арыздарын сотко берип, ажырашуу үчүн сотко тапшырып болгон адамдар дагы барып туруп кайрадан ал жактан арызын чыгарып, кайрадан эме болуп алышты. Ошол үй бүлө сакталып калган учурлар болду. Адамдар ушундай бир оор акыбалга барып, өзүн уже эмнеге бир мындайча айтканда өзүнө өзү кол сала турган акыбалга жеткендерди дагы биз ал нерсенин алдын алып, ал нерсени кайра жашоого кайтара алдык. Айта берсек, эмелер көйгөйлөр өтө толуп тура. Жүктөрүн ташып алып барып үйүнө жеткирип алган учурда кайрадан жүктөрүн алып келип эмне кайрадан бүгүнкү күндө маселе каякта дегенде, маселе алар таппай аткан багытты көрсөтүп коюу керек. Бүгүнкү күндө бардык адамдар акылдуу, бардык адамдар түшүнөт. Болгону алар багыт каякта экендигин билбей атышат. Ошон үчүн бул орозо айдын мүмкүнчүлүгү катары биз эң алгач баягы орозонун сырткы атрибуттарына көңүл буруу менен чектелип калбастан, орозонун ички маңызы менен жашап, натыйжасында үй бүлөнү оңдоп калуунун аракетчилигине болушубуз керек. Бүгүнкү күндө чындап эле келген учурда Теңиргалам мырза өтө тилекке каршы мага ушундай бир билдирүүлөр келет. Устаз, мен кантсем болот? Мен күйөөм дейт. Эл бардыгы бул кишини жакшы деп тааныйт дейт да. Элдин баары бул кишини жакшы деп тааныйт, бирок үйгө киргенде аны эч ким тааныбайт дейт. Караңыз. Мен себебегенде аны ким экендигин мен билем дейт да. Баракелде. Устаз, ушундай экен, убакыт дегенче зымырап тез өтөт экен. Мынакей бул үй бүлө жөнүндө сиз киришип эле кылдыңыз да. Мен көп суроолорум көп эле. Элден келген суроолор да өтө көп болчу. Жүздөгөн суроолор бар эле. Бул бүгүнкү эфирге мында киришип эле болуп калды окшойт. Анан Кудай буйрса, Алла насип кылса дагы чакырабыз. Анан устаз, ошол бала бакчадан баштап мектеп, лицей, билим берүү министрлиги менен, жогорку кеңеш, өкмөт менен иштей турган иштер өтө көп да. Сизди мамлекет мындайча айтканда колдонуп пайдаланыш керек. Илимдин зекетин берем деп атпайсызбы? Ооба. Мынакей аз убакыт ичинде көп үй бүлөлөргө данакер болдуңуз. Аллах разы болсун. Эми бир сөзүбүздө жыйынтыктап бул айда дуалар, баталар, тилектер кабыл болот дейт устаз. Бир жакшы ушул үй бүлөлөргө, Кыргызстанга, эл журтка бир бата бериңиз. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин. Саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ya Allah, ya Kerim, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Allah Taala'nın özüңдүн ıyık ulu ayında, özüңdүn kulçuluğunda, özüңdүn buyruğunda biz ömür sürüp, Allah Taala'nın özüңdүn buyruğun aldında ömür geçirip, özüңdөн suranıp, özüңdön jalbarıp ötörübüz, elibizdi, jeribizdi aman kılgın, asman жерден çıkkan balaydan aman tutkun. Allah Taala'nın elimizdin içindeki jetekçilerge Allah Taala'nın tüz yol bergin. Артындагы карапайым калкка Аллах Тааланын сабырдуулук менен канаат берген. Аллах Таалам ар бир үй бүлөгө ушул улуу айыңдын кечиримин берген. Аллах Таалам алдыңдагы болгон кечиримиңди издеп барып, бири-бирин кечирген үй бүлөлөрдү тургузгон. Аллах Таалам атадан баланы кечирген, баладан атаны кечирген. Аллах Таалам аялдан күйөөсүн кечирген, күйөөдөн аялын кечирген. Аллах Таалам бири-бирине кечиримдүү болгонду насип кылгын. Allah Taala'm senin geçirimin астында Kırgız үй бүлөлөрү аманчылыкта, саламатчылыкта калып, ынтымакчылыкта калып, элибиздин саны көбөйүп, күчтүү элдерден, күчтүү мамлекеттерден болгонго өзүң насип эткен. Аллах Taala'm ушул айдын ичиндесинен суранарыбыз ар бирибиздин үйүбүзгө жашообузга тынчтык берген. Аллах Taala'm ыйман берген. Аллах Taala'm балдарыбызды, кыздарыбызды ыймандын үстүндө өсүп, балдардан урматты, кыздардан кызматты көрсөткөнгө жеткирген. Аллах Таалам элибиздин ичиндеги бузукуларды түз жолго салган, түз жолдо бараткандарды үлгүлүү кылган. Аллах Таалам асмандан жерден чыккан балайдан кандай сактасаң, асман жерден чыккан жакшылыктарга Аллах Таалам өзүң жеткирген. Аллахым элибизди, жерибизди ар кандай апааттардан кандай сактасаң, Аллах Таалам элибизди, жерибизди ошондой эле жакшылыктардан кем кылбагын. Аллах Таала мына ушул жерде амин деп турган, бизди көрүп турган, бизди угуп турган ар бир адамдын тилек максатын ушул айда кабыл эткен. Аллах Таалам орозолорубузду кабыл эткен.
Аллах таалам зекеттерибизди, садакаларыбызды кабыл эткин. Аллах таалам арабызда балким кайсы бир үй бүлө жөнөкөй кылып болсо да ооз ачырган болсо, Аллах таалам мына ошол нерсенин артынан анын ахиретин толук кылгын. Аллах таалам мына ошол жердеги кол жайып амин деп турган арабыздын кайсы бирибиздин балдарыбыз сапарда жүргөн болсо, сапарларын коркунучсуз кылгын. Аллах таалам кайсы бир балабыз илим алып жүргөн болсо, илимдүү, илимине береке бергин. Аллах таалам арабызда кайсы бирибиздин жакыныбыз ооруп жаткан болсо, Аллах таалам өзү шифаңды берген. Аллах таалам арабызда кайсы бирибиздин баласы жок болгон болсо, бала берген, кызы жокторго кыз берген. Аллах таалам үй бүлөсү жокторго үй бүлө берген. Аллах таалам жакын жоготкондорго сабыр берген. Аллах таалам ахиретке узап кеткендерге өзүңдүн ырайымыңды берген. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахим. Алла разы болсун. Кандай маселе болбосун, алымдар айтсын. Урматтуу мекендештер, орозоңуздар кабыл болсун, Кыргызстаныбыздын туусу бийик болсун. Орозоңуздар Кудайым кабыл кылып, кийинки эфирден жолугушканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.